Салам достор. Менин атым Петр. Тукумумда итальянецтин каны болгондуктан мени досторум Петруччо деп аташат. Эмиштерге караганда менин чоң энем көзү ачыкпы же алдын ала айта билүүчү олуя болуптур. Үйүн жана баалуу оокаттарын балдар үйүнө аманатка калтырган, а бизге болсо өзүнүн сүйгөн мышыгын көздүн карегиндей сактагыла деп аманатка калтырды. Мышык чоң, күрөң, жүндүү болчу. Жана мойнунда чоң энем калтырган тумар бар эле. Мышыктын эң эле жаман адаты бул үйдүн бурч-бурчтарын ажаткана кылып алган эле. Биз канчалык сабаган сайын ал бизге өчөшүп ошончолук булгачу. Бир күнү адаттагыдай эле өзүнүн богун мурдуна тыгыш үчүн мышыктын артынан кубалап калдым. Менден качып, апамдын жакшы көргөн советтик ütүгө турган кийим ütүктөөчү тактайдын бурчуна барып тыгылды. Ütүктү атам 2000-жылдары Чернобыльдын талаасынан таап алган экен. Тактайдын бутун кармап, мына эми мышыкка жетейин деп кармайын дегенимде, тактайдын үстүндөгү ütүк түшүп келип башыма тийди. Мен эсимди жоготуп койдум. Канча убакыт жатканымды билбейм. Өзүмө келсем, мышыктын тумары колумда калыптыр. Демек, мышык колумдан чыгып качып кеткен экен да. Саатты карасам, мени ток урган убакыт 2 саатка токтоп калгандай. Ошондо университетке бара турган убакыт болуп калганын эстедим. Өзүм сүйүп жеген нанды майонез менен жеп алып, тумарды чөнтөгүмө салдым да сабакты көздөй жөнөдүм. Университетке бара турган жол жаңы конуштарды басып өттүм. Курулуштун жанынан өтүп бара жатып, кабатырланып ары бери басып турган адамды байкадым. Кандайдыр бир күч менен ал адамга жардам керек экендигин сездим. Колумду булгалап, аны өзүмдү карай чакырдым. Анан ал адам мына эми бир кадам таштаганда артына бетон кулап түштү. Коркконунан элеңдеп мени көздөй чуркап келди да, куткарып калганым үчүн рахматын жаадырып кирди. Андан эптеп кутулдум да, бул жөн эле дал келүү деп жолумду улай бердим. Бул жолу да биринчи пара болбойт экен. Баары эшикте эс алып жүрүшөт. Мен буфетте печенье жеп отургам. Бир учурда тааныш кызым кирип келе тургандай болгон кызыктай сезим пайда болду. Мурда мындай эч качан болчу эмес. Эмнеси болсо да байкап көрөйүн дедим. Жарым сааттан кийин ал кирип келди. Мен өзүмө ушунчалык таң калдым, бирок бул да жөн эле дал келүү деп ойлоп койдум. Кийинки сабакта мени мугалим тургузуп, сабакты сурайт деген сезим келди. Жада калса кандай суроо берээрин да билип турдум. Мурда ал мугалим мени сурачу эмес. Ошентсе да ал теманы окуп даярданып койдум. Ишенесиңерби? Мен сезгендей болду. Өзүмө түшүнө албай турдум. Чын эле менде кандайдыр бир күч пайда болгонбу? Бул ütүккө байланыштуу эмеспи? Менин көз алдымда Чернобыльдан келген ütүк элестей түштү. Баары ütүк башыма түшкөндөн кийин башталбады беле? Сааттын токтошу, андан беркиде дал келүүлөрдөгү сезимдер. Ütүктү үйгө алып келгенден тарта атам НЛОну көргөнүн, жада калса уурдап алып кетип жатканын ишендире берчү. Жинди эдебесин деп, башына париктин астына фольгадан топу кийип алчу. А апамчы, йогадан баштаган, андан кийин Нью-Эджке кирип алып чыга албай жүрөт. А өзүмчү, аба ырайынын бузулаарын мышык сыяктуу сезип калгам. Мунун баары үйгө ütүк келгенден башталган. Эми мен эмне кылам? Чоң энемди тартып бир аз тыйын үчүн элге жардам берип жеркепеде мышык менен жашап өтүшүм керекпи? Бирок муну каалабай турам. Ушундай ойлордон башым ооруп кетти да, үйгө барып тынч уктагым келди. Эртеси эртең менен ойгондум. Апельсиндин ширесин крахмалданган печенье менен ичким келип турду. Ашканада мен каалаган сок жана печенье туруптур. Табактын жарымын жедим да, досума жөнөдүм. Жолдон 1 жылдан бери мени алдап карызын бербей жүргөн таанышыма кайрылдым. Себеби ал бүгүн карызды сөзсүз бере турган сезим бар эле. Чынында эле ошондой болду. Мени көрөөрү менен карызды берээрин айтты. Үстөк алсам да болмок экен, деп ойлонгон боюнча колума телефон карматып, көпкө кармалып калганым үчүн дос бойдон калалы деди. Унчукпай алдым да жолумду уладым. Досумдун үйүнө жакындаганда эч кимге, жада калса бир туугандарына бербеген оюн приставкасын мага берээрин элестетип алдым. Мени көрүп эле эч кимге айта элекмин. Биз башка жакка көчүп жатабыз. Бардык оокаттарды алып кете албайт экенбиз. Мага жаңысын сатып беребиз дегендиктен оюн приставкасын сага калтырам. Жакшылап колдон деди. Менин маанайым көтөрүлдү. Эми мен келечекти сезе билип, өзүм каалагандай нукка буруп алсам болот экен да. Мага келечекте кандай гана жол ачылып жатат. Кааласам дүйнө жүзүнүн акчасын алып алам. Жогорку башкаруучулукка чейин жетсем болот. Бул ойлордон алакандарым тердей баштады. Азыр мен мурда кыялданып, бирок аткара албай жүргөн оюмду аткарышым керек.
Мен жактырып, бирок мени теңине албай жүргөн Алина. Бардар үй бүлөдөн жана бой көтөргөн кыз. Эми ал менден кача албайт. Аны өзүмө бат эле көндүрөм. Досумду күтпөй, анын приставкасын унутуп, Алинаны издеп жөнөдүм. Алина кафеде достору менен отуруптур. Аларга бир нерселерди айтып берип жаткан экен. Мен өзүмө ишеничтүү басып бардым да. Алина, экөөбүз мындан ары бирге болобуз. Жүрү мени менен дедим. Бир да секунда өтпөй Алина: "Балакай, жолуңдан адашкан жоксуңбу? Сен ким, мен ким? Бар кет" дегенде баары каткырып калышты. Эмне үчүн оюм ишке ашпаганына түшүнбөй, уялганымдан чуркап чыктым. Эмне үчүн мындай болду? Баары дал келип жатпады беле? Мен тагдырды өзгөртүп жатпадым беле? Суроолорго жооп таба албай, кайсы бир кафеге кирдим. Столдо ойлонуп отурганымда жаныма бир бейтааныш эркек адам отурду да. Качандыр бир убакта мен да сендей болуп отурганымда, жаныма бир адам келип, жашоомдогу чечилбеген түйүндү чечип берди. Мен азыр карызымдан кутулгум келип турат. Сага эмне болду? Деп сурады. Алгач сылык гана баш тарткым келсе да, анын ишеничтүү жүзүнө арбалып, болуп өткөн окуяларды айтып бердим. Ал мага күлө карап: "Сен мага кайрылып туура кылдың. Мен оюнчумун. Азыр болсо андан толук кутулгам. Сенде болуп өткөн окуялар оюнчунун эффекти деп аталат. Канчалык ак көп болсо, каранын түшүшү да бирдей. Өзүңдү куттуктасаң болот. Анткени сенде көп сериялуу дал келүүлөр болгон. Мындай көп учурда боло бербейт. Ошондуктан сенде эч кандай кереметтүү күч жок. Үстүмдө жүктү алып салгандай жеңилдей түштүм. Эми менде адамзат алдында эч кандай жоопкерчилик, азгырык жок. Мен кадимки эле жөнөкөй баламын." "Колуңдагы эмне?" деп сурады бейтааныш адам. Сүйлөшүп жаткан учурда мышыктын тумары колумда тегеретип отурганымды байкадым. "Жөн эле мышыктын тумары. О, менде да мышык бар. Мага бербейсиңби?" деп сурады бейтааныш. "Макул. Мышык мени өлтүрүп алдым деген боюнча качып кеткен" деп күлүп, тумарды берип чыгып кеттим. Терезенин түбүнөн өтүп бара жатып, бейтааныш тумарды менин мышыгымдын мойнуна тагып жатканын көрүп калдым. Чуркап кафеге кирдим. Турган эле жерден бейтааныш мышыгым менен кошо таппай калдым. Мени кайрадан эмне болуп кетти деген күнөөмдүү ойлор басып калды. Бул менин окуямдын башталышы гана. Эгер уландысын билгиңиз келсе, каналга жазылып, класс басыңыз. Эгер класс канчалык көп болсо, сиздерге жакканын билип, окуя эмнеси менен аяктаганын жана бейтааныш ким экендигин айтып берем. Барыңарга салам. Атым Пери. Менин гүл саткан магазиним бар. Эң барынан коз жана өзгөчө гүлдөрдү чогултканды жакшы көрөм. Бир күнү магазинге өзгөчө кызыктуу бала кирди. "Анана, мага элде жок, өзгөчө гүл бер. Каалаган акчаңды төлөп берем", деди. Гүлдөргө аябай кызыкканымдан макул болдум да бир жума күтө турушун сурандым. Ал да макул болду. Мен шаар сыртына гүл чогултканы жөнөдүм. Бир нече күн бою кызыктуу гүлдөрдү топтодум. Дагы бир нече күн алардан букет жасадым. Жыйынтыгында башкача букет пайда болду. Мындай букетти биринчи жолу жасадым. Бир жумадан кийин баягы бала келди. Ага букетти берсем, ал аябай таң калды. Анын айтуусу боюнча мындай сулуулукту биринчи көрүшү экен. Ал мактаса уялып кеттим. Анан ал өзүн Канат деп тааныштырып, букетти мага белек кылып, мени жолугушууга чакырды. Макул болдум. Анткени ал сылык жана жылдыздуу экен да. Биринчи жолугушуудан кийин анын мыкты бала экенин билдим. Ал дагы гүлдөрдү жакшы көрөт экен. Канат мени атасынын гүлдөр складына алып барганда аябай бактылуу болдум. Анткени ал жакта гүлдүн көп түрлөрү бар экен. Ошол маалда мен аны сүйүп калдым. Бир жолу кокустан телефон менен сүйлөшүп жатканын угуп калдым. Жумушу тууралуу сүйлөшүп жатыптыр. Жакында ал мага толугу менен ишенип калат. Ошондо гүл магазинин сатып алам деди. Таң калып калдым. Түшүнбөй турдум. Менин кичинекей магазинимди эмне кылат? Анан баарын интернеттен билдим. Көрсө ал чоң гүл саткан компаниянын ээси экен. Дүйнө жүзү боюнча магазиндерди ачышыптыр. А менин магазиним болсо жакшы жерде жайгашып, көп клиенттерди тартып турат экен. Менин ишеничиме кирип, бизнесимди урдап алганы жатыптыр. Жиним келип анын үйүнө бардым. Баарын билем. Менин гүл магазиним менен мындай кылышка эч кимге жол бербейм дедим. Эмне дешти билбей калды. Анын көз карашынан мындайды күтпөгөнүн билдим. Ал баарын түшүндүргөнгө аракет кылды. Мен укпастан кетип калдым. Күндөр өтүп жатты, ал кайра келип кечирим суранганын койбоду. Бирок мен эч көңүл бурбадым. Бир күнү магазиндин ээси келип, экинчи бул жерди арендага бербейм деди. Эмне үчүн деген суроомо жооп ала албадым. Ошентип келишим чачырады. Муну Канат эле кылды деп ойлодум. Бирок мен жаңылыптырмын. Ал келип мындай болуп кетишин каалаган эмес экендигин айтты. Көрсө атасы гүл компаниянын ээси экен. Анан менин ишеничиме кирүүсүн талап кылыптыр. Бирок ал мени чындап эле жактырып калыптыр.
Мен атама жол бербейм. Сенин магазиниңди кайрып берем, деди. Анын сөзүнөн кийин бир нече күн өттү. Ал менин үйүмө келип, жаңы келишимди көрсөттү. Эми бул магазин толугу менен меники экендигин айтты. Мен аябай кубангандыгымдан кантип бул көйгөйдү чечкендигин сурабай калыптырмын. Жаңылыктардан угуп калдым. Канат атасынын байлыгынан баш тарткандыгын. Мен үчүн ушундай кадамга баргандыгына ишене албай турдум. Ага чалдым да мен үчүн мындай кылыштын кереги жок болчу дедим. Анан ал, эгер сен мага жаңы өзгөчө букет жасап көрсөтсөң, бул кылганым үчүн өкүнбөйм, деди. Мына ошентип Канат деген келечектеги күйөөм менен таанышып калдым. Мага окшоп кызыктуу өзгөчө букеттерди чогултканды жакшы көрөт. А силер кандай букеттерди жакшы көрөсүңөр? Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.